Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсү Дубайда өтүп жатат. Ал 1 октябрда башталган жана 2022 жылдын 31 мартына чейин уланат. Экспо 2020-нын аянтчасында дүйнө жүзүндөгү 192 мамлекет өзүнүн экономикадагы, өндүрүштөгү, жаңы технологиялардагы мүмкүнчүлүктөрү, өзгөчөлүктөрү тууралуу бөлүшүп жатат. Ошолордун катарында биздин Кыргызстан дагы өзүнүн артыкчылыктуу багыттары, ийгиликтери, тарыхы, маданиятын көргөзмөгө коюп, өз көрүүчүлөрүнө сунуштоодо. Экспо 2020 көргөзмөсүндө 14 декабрь Кыргызстандын улуттук күнү үчүн берилген. Анда өлкө өзүнүн маданиятын, туристтик потенциалын, көргөзмөдөгү тематикасын ачып бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул мүмкүнчүлүктү Бишкек эң жогорку деңгээлде пайдаланды. Иш-чарага Кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Бириккен Араб Эмираттары тарабынан Экспо 2020-нын башкы комиссары, толеранттуулук министри Нахаян бен Мубарак Аль Нахаян катышып, улуттук күн гимндин ырдалышы менен башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш-чарада Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилигине меймандостугу жана кыргыз делегациясын жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Жана эки өлкөнү жалпы руханий баалуулуктар, тарых жана маданият, достук мамилелер бириктирип турат деди. Название темы выставки «Объединяя умы, создавая будущее» несет в себе глубокий символизм. Көргөзмөнүн акылдарды бириктирип келечекти түзүү деген темасынын аталышында терең символизм бар. Адамзатка биргелешкен эмгек жана кызматташуу аркылуу гана алдыга жылууга болоорун эскертет. Кыргызстан алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен ишенимдүү жана өз ара пайдалуу кызматташууга ар дайым ачык. Биз Кыргызстандын экономикасына инвестиция, алдыңкы технологияларды тартууга кызыктарбыз. Соода экономикалык кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Особое внимание уделяем последовательному наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Улуттук күндүн көркүн концерттик программа ачты. Майрамдык маанайды Камбаркан фольклордук ансамбли баштап, Самат Көчөрбаевдин аткаруусундагы манасы, Нурайым Азыкбаева менен Назбек Кенчибаевдин Маш Потой күүсү, заманбап аранжировкада тартууланды. Гүлзада Рыскулованын Айкөл манасыры көрүүчүлөрдү ордунан тургузуп, кубаттоосуна арзыды. Кыргызстандын улуттук күнүнө күбө болуу максатында Бириккен Араб Эмираттарында жашаган кыргызстандыктар келишип, чоң колдоо, кубаттоого алышты. Биз сыртта жашап жүрүп, Кыргызстанга болгон сагынычыбызды бир аз болсо дагы таркатканга жардам беришти. Баардык уюштуруучуларга чоң ыраазычылык айтабыз. Башка жактан өзүңдүн кыргыз элинин өзүнүн улуттук культурасын көргөндө абдан сыймыктанып, сүйүнүп, кубанып калат экенсиң. Бияка конокко келген, ошого биринчи жолу кыргыздардындай көрүп, абдан сыймыктанып, ушундай кылыш керек экен, башка жакка да таанытыш керек экен деп калат экенсиң. Аябай эмоционалдуу болду. Ооба биздики баарыбыз эле кубанычта болуп атабыз. Баарыбыз атайын футболка жасатып, атайын флагтар менен келип, биз ошого даярданганбыз. Иш-чаранын катышуучулары андан кийин кыргыз павильонуна келишти. Мында Кыргызстандын көчмөн тарыхы, маданияты, кол өнөрчүлүгү жана табияты экспонаттар, сүрөттөр менен коюлган. Аларды эми көрүүчүлөр жаңы технологиялардын жардамында дагы тереңдетип, кызыктуу кылып көрө алышат. Бул үчүн өкмөт кошумча 10 миллион сом бөлдү. Жакынкы аралардан баштап биз чогулуп, баягы павильондун форматын өзгөртүп, көбүнчө технологиялык жакка басым жасап, анан азыр ошолордун баардыгын алып келдик. Мен ойлойм, жакшы бир деңгээлге чыгып калды. Эми мындан ары дагы жакшыртканга аракет жасайбыз. Бул жерде контент, негизги маданий контент, анан туристтик контент берилген. Технологиялык контент, өндүрүштүк контенттердин баардыгын кошконго аракет жасайбыз. Кыргызстандын павильонуна күнүнө 1000ден 1,5 миңге чейин көрүүчүлөр келип, аларды дал ушул байыртадан бери келе жаткан кыргыз маданияты, көчмөн тарыхы кызыктырарын айтышты. Бул боз үйгө көптөгөн келген, бул жакка кирген негизи эле туристтер абдан кызыгып, абдан көрүшөт, таанышып, билип, мындайча айтканда биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз, када салттарыбыздын баары ушул боз үйдүн ичинде десек болот. Эң негизгиси дагы биздин экономика багытындагы багыттардын бири, ошондой эле биздин алтын зергерлер тууралуу айтып беребиз. Биздин Кыргызстандын туризм тууралуу көбүнчө айтып беребиз. Баягы сыймыктанган биздин табиятыбыз тууралуу, сыймыктанган биздин Кыргызстандагы ысык көл,
Кыргызстанда кооз жерлер тууралуу айтып беребиз. Экспо 2020 алкагында Кыргызстандын улуттук күнүнүн өтүшү жана кыргыз павильонундагы жакшыртылган шарттар өлкөнү таанытууга салым кошот дешет адистер. Бурулай Пусурманкулова, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24, Дубай.